Ош шаарынын жана Ош облусунун адвокаттары бүгүн нараазычылыгын билдирип чыгышты. Алар жактоочу Назгүл Сүйүнбаеванын үйүн Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин тергөөчүлөрү тинтүүгө алганын айтып, бул кадамдар мыйзамга туура келбесин билдиришкен. Назгүл Сүйүнбаева Женго кайманаты менен белгилүү кылмыштуу топтун мүчөсү Кадыр Досоновдун жактоочусу. Ушул себептен УКМК кызматкерлери анын үйүн тинтүүгө алышкан деп билдиришет. Ош шаардык соту тергөөчүнүн бул кадамын мыйзамсыз жана негизсиз деп тапкан. Бирок жактоочулар тергөөчүнүн үстүнөн иш козголуш керек деген пикирде карманышууда. Убагында менчиктештирүү башка жер бөлүштүрүп берүү актылардын баардыгын алып барып, прокуратура жогорку сотко чейин алып барып келген жалгыз гана институт биз адвокатурабыз. Ош шаары жана Ош облусунун жактоочулары бүгүн маалымат жыйынга чогулушту. Алар жактоочу Назгүл Сүйүнбаеванын тергөөчүлөр тарабынан үйүнүн тинтүүгө алынуусу мыйзамга жат көрүнүш катары баалашууда. Сүйүнбаева Женго каймана аты менен белгилүү кылмыштуу топтун мүчөсү Кадыр Досоновдун жактоочусу. Мындан улам УКМКнын тергөөчүлөрү анын үйүн тинтүүгө алган деген жүйөнү келтиришүүдө. Ал эми бул аракеттер мыйзамга туура келбесин айтып, өлкө башчы Садыр Жапаровго мыйзам талаасында чечип берүүсүн айтып кайрылышат. Обыск – это плевок в лицо всей адвокатуры. Аталган тинтүү бардык адвокаттардын бетине түкүрүү. Азыр УКМК кызматкерлери бул иштерди оперлер жасаган. Биз адвокат Сүйүнбаеванын үйү экенин билген эмеспиз деп жатышат. Сүйүнбаеванын да жолдошу СНБда полковник кызматын аркалап жүргөнүн эстен чыгарбашы керек. Үй кимге таандык экенин элдин баары билет. Мен муну мыйзамсыз деп эсептейм. Демек, мындай кадамдарга Ош шаарынын жана Ош облусунун прокурорлорунун көзөмөлү жок. Я считаю, что это беззаконие, значит, это бесконтрольность руководства города Ош и Ошской области, также областного прокурора. Мындагы жактоочулар алардын мыйзамдагы укугу бузулуп жатканын айтышууда. Учурда тинтүүгө алган тергөөчүнүн аракетин Ош шаардык соту мыйзамсыз жана негизсиз деп баа берген. Бирок мындай кырдаалда тергөөчүгө карата протокол түзүлүп, анын бул аракетин тергөөгө алуу керектигин мындагы жактоочулар мыйзамга таянуу менен билдирет. Ошол Конституцияда көрсөтүлгөн беренеге жана адвокатура ишмердүүлүк жөнүндөгү беренелерге таянып, аталган мыйзам ченемдер орой түрүндө бузулгандыгы соттуу актыда көрсөтүлүп, мыйзамсыз табылган. Бирок эң өкүнүчтүүсү бүгүнкү күнгө чейин тергөөчүнүн аракети сот тарабынан мыйзамсыз жана негизди табылгандыгына карабастан, Ош областынын прокурору эч кандай чараларды көрбөй, унчукпай отурат. Бүгүнкү күндө болуп жаткан мындай аракеттер тарыхта биринчи жолу орун алууда дешет жактоочулар. Айыптуу жана айыпсыз жарандар жактоочу алууга укугу бар, бирок жактоочуну мындай жол менен тинтүүгө алуу мыйзамдуулукту тааныбаган сабатсыздык катары баалашууда. Бул боюнча прокуратура тарабынан да эч кандай реакция жок болуп жатат дейт Токтосун Касымбеков. Эми бул деген Кыргызстан эмес, Союзда жок. Бул позор, законду түшүнбөгөндүк. Биз укуктук мамлекет, биз через токтом тергөөчү, анан кийин токтомдон кийин соттун санкциясы, анан алып туруп, анан ушундай кылсак болчу. Бирок мындай тарых биринчи кайталанып атат. Закондук сактап келаткан бийлик жок бизде. Ошо СМБнын немеси, мына КГБнын балдары тергөөнү жүргүзүп, келип орук койтуп туруп адвокатты алып келип үйүн обыск кылып атса. Жогорудагы жагдайды тактоо үчүн жактоочу Назгүл Сүйүнбаевага байланыштык учурда Бишкек калаасында тергөө иштери менен жүргөнүн билдирди. Ал эми 10 февралда болгон тинтүү боюнча учурда прокуратурага арыз жазганын айтты. 10 февраль 2021 менин үйүмө УКМКнын кызматкерлери тактап айтканда тергөөчү, отургу кызматкерлер жана спецназ Альфа чогуу биргеликте киришип, менде тинтүү жасашкан. Бул тинтүү мыйзамсыз, анткени тергөөчүнүн колунда соттун чечими болгон эмес, мыйзамга ылайык адвокаттын үйүнө тинтүү менен кириш үчүн только соттун чечими керек. Мен азыркы күндө башкы прокуратурага арыз менен кайрылдым. Бул убакка чейинде жактоочу Назгүл Сүйүнбаева Facebook баракчасы аркылуу үйүнүн айланасында белгисиз жарандар жүргөнүн айтып, үйүндө орнотулган камерасына түшүп калган кадрлар менен да тең бөлүшкөн жайы бар. Ош шаары жана Ош облусу боюнча жалпысынан 400дөн ашуун жактоочу эмгектенет. Эскертсек, 2019-жылы Ош жана Баткен областарынын адвокаттар коллегиясы укуктары корголбой жатканын жана тергөө амалдарында бир топ тоскоолдуктар орун алып жатканын айтып, бийлик өкүлдөрүнө кайрылып чыгышкан. Нурзада Сыдыкова, Адилет Нышанбаев, Нурньюс, Ош шаары.